Хөрмәттүү көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан эле СТО каналына кадыртым. Биз сиздер менен түз берүүдөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, бизде алдыдагы убакыттар бар. Бизге келген меймандарыбыз менен дагы жылуу маек куруп, жакшы каалоо тилектерди угабыз деген ойдобуз. Анан дагы биздин келген меймандарыбызга өзүңүздөрдүн сурооңуздарды же сунушуңуздарды билдиргиңиздер келсе, анда сөзсүз түрдө 0312 67 01 91 телефону аркылуу түз байланышка чыксаңыздар болот, же болбосо өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү SMS түрүндө видео звонок эмес, үн коштоо эмес, жана телефон чалуу эмес, WhatsApp номерине жазуу түрүндө өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Жогоруда чынында эле азыркы биздин медицина жаатында айта кетти, ыйык Рамазан айы адам баласы үчүн өтө маанилүү күндөрдөн экен. Биринчиден, сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду калыптаганга өтө чоң өбөлгө түзөт экенсиз дагы. Экинчиден, көптөгөн адамдар өзгөчө ашыкча салмактан айрылам дегендер болсо, бул Рамазан айы идеалдуу айлардан болуп эсептелинет экен. Албетте, бул жогоруда болгон темага байланыштуу болчу. Ал эми кезектеги биздин тема бул кайрымдуу иштерди буга чейин көшөгөнүн артында жасап келип, бирок эл алдында баатыр болгон, бирок коомчулукка көп чыкпаган меймандарыбыз келип турган учуру тааныштыра кетсем, жеке ишкер Совет Рустамбек уулу, коомдук ишмер Жамал Ырсалиевдер келип отурушат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Негизи эле бул Рамазан айы ар бир адам үчүн бул өзгөчө жана өзгөчө мүмкүнчүлүктүү айлардан дейт экен. Андыктан сиздердин Рамазан айыңыздар менен биттирмекчибиз. Рахмат. Анан кийин дал ушул жерден алгачкы эле суроолорубуздан болсун. Мынакей Совет мырза кече жакында эле ошо Кыргыз жергесиндеги биздин жараныбыз үчүн атайын бир кайрымдуулук иш жасап, жалпы жумулай журтту десек болот, кубандырып кеттиңиз. Ошол туурасында дагы ошол маалымат ушудан баштасак деп туранчакбыз. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Негизинен жасалган ишибиз эми көпчүлүктүн иши болду. Көпчүлүк жасаган иш берекелүү болот деп айтылат. Ошол маалымат Супер KG сайтынан бөлүшүп калган экен Фейсбуктан көрүп калып, эртең менен бардым да, барып жардам берип коеюн деген ой менен эле баргам. Барып чейде балдарын көрүп, келинди көрүп, чындыгында уже акыркы немеде туруптур да. Мүмкүнчүлүк андан ары жок. Негизи сүйлөшүп отуруп, жакшы жакындан таанышкандан кийин ошол 5 баланы балдар үйүнө тапшырып салбай, же өзү да башка жаман жакка басып кетпей, чыдап ошол балдарын таңкы саат 6-да балдарын эшигин жаап коюп, чуркап барып 200 сомго акча таап, биринчи класстагы баласын окууга жөнөтүп деп ушулардын баарын айтып бергенден кийин коштошуп кетип калганга туура келбей калды да. Жүрөк чыдабады. Анан өзүм ошол жерден ойлонуп отуруп, айттым, көңүлүн көтөрөйүн деп, эми карындашым капа болбо, баардык нерсе алды да, үмүтүң үзбө, жакшы жашоодон, балдарың Кудай буйрса, жакшы кыздардан, балдардан болот. Көпчүлүк кыргыз эли мындай кишилерди таштап кеткен эмес, жардам беребиз. Эми Кудайым буйрса, жер маселесин чечели. Сен дагы тааныштарыңа айт, мен дагы айтайын, элге кайрылалы. Жер болсо, Кудайым буйрса, мен үй салганга даярмын деп, ошол жерден келишип алып, анан элге кайрылдык. Жер маселеси боюнча. Кимде ким. Биз дал ушул окуя жаңыдан чыкканда бул интернет баракчаларында өтө кеңири жайылды эле. Ошол учурда биз сиз менен байланышканда 1-июнга балдарды коргоо күнүнө бүтүргөнгө баягы жеткенге аракет кылам дедиңиз эле. Өзүңүздүн сөзүңүзгө туруп, чынында эле ушул балдар күнүн коргоо алдында тапшырдыңыз. Анан үйдүн турулушу, үйдүн баягы абалы жөнүндө айта кетсеңиз, балким айрым биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн даяр үйдү эле берип койду же болсо ремонттоду дегенде бул. Ошентип ал Сокулга районунун Токбай айылында экен, эми көрдүңүздөр өзүңүздөр деле жана күнү барып, үй жер эле болчу. Аны көмөктөш бол фондунун төрагасы Юсуф Сайфиев агайыбыз ошол жерден барып, 15 сотик жер экен ал, 5 сотигин ошо Нургүл карындашыбызга бөлүп берди. Анан ал бөлүп бергенде эле биз дагы сүйүнүп, анан аракетти баштадык да. Анан оюма ошол келиптир, эми 1-июнь расчет алдык да. Март, апрель, май 3 айда каттуу аракет кылсак, Кудайым буйрса бүтүп калса керек деген ой менен Аллах Тааладан суранып
ишти бисмилля деп баштадык. Ошол курулуучу балдар да аябай жакшы тажрыйбалуу жигиттер эле. Катуу иштешти негизи. Күнү түнү эртеден кечке чейин иштеп атып, Кудайым буйруп 28 майга бүтүп калды да. Анын 1-июнга деп өзүңүздөр күбө болуп келиңиздер. Ал жерде жардам бергендердин баарын айтты. Ушул жерден рахмат айтып койсок болот мекендештерге. Россияда, Казакстан, Кыргызстандан, Бишкек, Ош, Жалал Абад, бүт Кыргызстандагы, анан чет өлкөдө жүргөн баардык биздин мекендештер 1000 сом салган, 2000 сомдон бул 50 сомго ошо 200-3 миң сом акча жыйналып калыптыр. Нургүл ана өзү жыйнады 50 сомдон. Тиги Юсуп байкебиз жер берди. Анан инилерибиз бар, ошол Каныбек, Фархат деген балдар терезесин кылып берели деп. Эрмек деген дагы иним бар, жигит, ишкер жигит. Ал жыгачын берейин деди. Ошо менен көпчүлүк менен башталып, Кудайым буйруса бүтүп калды да ошо. Жамал мырза, айта кетсеңиз, негизи эле сиз буга чейин коомчулук сиз жөнүндө угуп билип жүрүшөт. Анан дал ошол кайрымдуулук жаатында дагы сиз өзүңүздүн дагы аракетиңизди аткарып келесиз. Эми бул жерде айта кетүүчү нерсе баягы оң колуң бергенди сол колуң унутуп калсын дегенде жакшы сөз бар эмеспи? Анан эми баягы айтып аткан, биздин жазып аткан иштерибиздин баары бул реклама үчүн, баягы жеке пиар үчүн жасалып аткан иштер эмес. Бизди көрүп, бизден кийинки муун болобу, же болбосо биздин теңтуштарыбыз, замандаштарыбыз болобу, ошолор дагы мындай жакшылык жасаганга умтулса, жакшы иштерге көмөктөш болсо деген тилек менен баягы элге алып чыгып атабыз да, келгиле баарлап, чогулап көрүп көрөлү деп. Адамдын колунан келе турган бир аябай жакшы иш бар да, өтө жакшы. Колуңан жакшылык келбесе дагы жамандык кылбай коюш келет да. Ошо жамандык кылбай койсоң да бул өзү жакшылык болот да. Анан экинчиси, биз эми бул азыркы учурдагы бул соц тармак биз үчүн мындай бир маалыматтын талаасы болуп атат да. Ошол жака жазып баягы келгиле биригебиз, чогулабыз, иш кылабыз десек, аябай мындай колдоп кетип атышат да. Бирок виртуалдык мир баары виртуалдыгын кылат экен. Кандай болгон шартта да, мисалы азыркы жакынкы аралыкка биз бир акция кылдык. Мен досторум менен чыгып, бир машинаны байгеге койдук дагы. Азыр Ысык көлдү тазалайлы деп атабыз да, айланта. Ысык көлдү мусордон арылтабыз. Бул бүгүнкү кадыр түндө дагы элибиздин ошол бүгүнкү ыйык Рамазандын түнүндө баардык эли журтубузду куттуктап кетебиз. Ошону менен бирдикте пайгамбарыбыздын жакшы хадиси бар. Тазалык ыймандын жарымысы деген. Анан биз баягы Ысык көл менен сыймыктанабыз. Ысык көл Кыргыздын бермети деп эле баягы ооз учунда айтып атканыбыз менен ошол көлдүн ичиндегинен баштап ошо жээгиндеги булганыштарды аябай жакшы билебиз. Аны булгап аткан ошол өзүбүзбүз да. Эми мисалы Совет досум экөөбүз, мен Нарынданмын, бул досум Нокаттан, биз дагы башка досторубуз бар. Ошол досторубуздун баары чогулуп алып туруп, биз бул жерде сен түндүк же сен түштүк деген бөлүнүү эмес, ынтымак менен биригип туруп, анан дагы Россиядан балдар келишти. Азыр учурда биздин офисте чогуу биз менен иштеп атабыз. Кыргыз Ак Бата ынтымак ордосу деген коомдук бирикме түздүк. Ошону менен бул биринчи акциябызды ушу көлдөн баштайлы деп атабыз да. Ысык көлдү айланта тазалап чыгабыз. Пайгамбарыбыздын ошо жогоруда айтып өттүм жакшы хадиси бар. Тазалык ыймандын жарымысы деген. Демек биздин көлүбүздү тазалап берген болсок, ошол боюнча баягы таза турган жерди булгабай туристтерди тосуп алууга кам көрсөк, анан элдер да биздин жаман жагыбызды эле эмес, жакшы жагыбызга да умтулуш керек. Кыргыздар ушу көлдү сактайт экен, ушундай бир жакшы жээгинин баарын тазалап атышат деп баягы алдыга бир элдерге мындай үмүт берели, жакшынакай бир алдыга жакшылыкка үндөйлү деген максат менен ошол байгесине коюп алып, анан дагы Facebook'ta ошо мен атайын пост жаздым, келгиле биз машина коелу, дагы ким жардам берет. Ким дагы бирөө чыгышы мүмкүн. Мен бир дагы бир Шайлообек деген досубуз чыкты. Шайлоо менин 40 спортсменим бар.
любой жерди көрсөткүлө, мен ошолор менен барып тазалай берейин деп атат да азыртадан. 40 бала бар дейт, биздин спорт клубдагы балдардын баарын ээрчитип барам да тазалай беребиз деп. Ошол ар бир айылда айыл өкмөттөрдүн баары өздөрү уюшуп чыгып, бул ишембилик деп баягы бир эле күндө ишемби күнү чыгып алып эле тазалап коюш эмес. Биринчи 10 күндүктө тазалап, июндун 10 күнү ошол байгесин беребиз да. Ошол байге жөнүндө айта кетсеңиз, байге бул кимге ыйгарылат? Ошондо ким көп тазалады, ким көп таштанды алып чыктыгабы же бул кандай метод менен? Жеңүүчүнү кантип аныктайсыздар деген. Жеңүүчүнү мындай деп аныктайлы деп атабыз да. Эң айыл өкмөттүн баягы ар бир айыл өкмөттүн өзүнүн территориясы бар да. Ошол эң таза айыл өкмөткө депчи, эң жакшы тазалаган. Эми жеке эле көлдүн жээгин тазалап коюш эмес, мүмкүн көчөнүн боюнда дагы бул акция жалпы көл областына, Ысык көл областына. Бул жерде жогоруда айта кетүүчү нерсе, бул баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, Маданият маалымат министрлигин кошо, туризм департаменти менен кошо биргеликте Азамат мырза, ошол аны менен бирдикте эле туризм департаментинин жетекчиси Максат мырза, көлдүн губернатору, ошонун баарына биз кабарладык. Алар жалпы акциянын биз максатыбызды түшүндүрдүк да. Бирок ошол комиссияны түзүп туруп, арасына сөзсүз түрдө биздин балдардан дагы, журналисттерден дагы кошуп, анан ошол комиссия баягы же болбосо бир тууганына, же болбосо бир өң таанышына карап ыйгарып кетиптир дебестен, ошону адилеттүү болуш үчүн ошо комиссияны көп кишиден түзөлдү деп атабыз да. Анан ошол барып комиссия атайын машина уюштуруп беребиз. 8 күнү кыдырып баарын чыгат, 9 күнү барып ошол Чолпон Атада стадионго ошол машина менен кошо дагы баалуу белектерди алып туруп анан ыйгарабыз да. Чын эле абдан керектүү социалдык акция экен, анткени муну менен бирдикте кыргыз эли негизи эле ошол жердеги жергиликтүү тургунду жана башка элдерге дагы үлгү иретинде тазалык маданиятын үйрөтүү экен да. Чын эле абдан жакшы. Анан ушул жерде бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн алкагында албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз тарабынан дагы көптөгөн баягы билдирүүлөр келип жаткан мезгили. Анан анын көпчүлүгү биз баягы алдын ала биздин студиябызга келе турган меймандар жөнүндө маалымдадык элек. Ошондо Совет мырза сизге көбүрөөк сунуштар болуп жатат да. Мындай билдирүүлөр азыркы кезде сизди бүт тармактан баягы келип жатса керек, бирок ошондой болсо дагы кайрымдуу ишин жасаш үчүн баягы көптөгөн адамдар дагы албетте көпчүлүгү муктаж ар тармакта. Анан кантип сиз менен байланышса болот? Жана ошондой эле муктаждуулукту кандай деңгээлде баягы аныктап, анан көмөк бересиздер же бир эле көмөк көрүү менен бүтөбү деген суроо. Эми бул негизи кайрымдуулукту буга чейин көп жылдан бери жасап келе жатабыз. Колдон келишинче эми айыл жеринде, бул жерде аябай муктаж болуп калган эми бир адамдын бир муктажын чечип калсаң өзүң жеңилдейсиң го. Ушул мен себепкер болуп калдым, ушуну бердим, бул жакшы болуп же ооруп атты. Анан кечеги Нургүл карындашыбызды жардам бергенден кийин аябай көп кайрылуу болуп жатат, чындыгындачы. Анан мен деле чакан бизнесим бар. Анан баарына жетиш кыйын экен, кээ биркилерин карап өзүм ойлонуп калдым. Эми көбүнчөсү эле баары үй салып берди деп атат да. Кайрылгандын баары үй салып берди. Анан дагы достор менен кеңешип, Кудайым буйруса, жакшы ойлорум бар азыр. Мына карындашыбыз киргизгенден кийин дагы жакшы ойлор пайда болду азыр мендечи. Дал ушул үйдү тапшыруу аземинде Жамал мырза сиз тараптан айтылып кетти, эстафета иретинде бул нерсе улантылат деп. Бизде мындай болуп атат да, эми бул советтин жасаган ишин биз дагы улантып баштасак, мен да ошо ниетимди койдум, азыр уже жерин даярдап атам. Бир баягы алдын ала реклама кылып айтпай кое турайын, эми баягы ишти бүтүрүп туруп анан кийин анан эстафетаны дагы бир досубузга тапшырабыз, Кудай буйруса. Буну эми чындап келгенде баягы бизди элдин баары эле үй салып берет дегендей ойдо калбаш керек да. Биз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүз менен эле кичинекей чакан бизнесибизден бөлүп алып эле анан жасап атабыз да. Анан чындыгында баягы баарына жеткидей миллиондогон акчабыз, каражатыбыз жок да, баарына салып бергидей. Анан колдон келген аракетти жасап, жок дегенде аябай муктаж болгондорго жардам берсек, анан биздин тырбалаңдап эми кичинекей эле оокат кылып аткан биздин жасап аткан иштерибизди көрүп, бизден да көп акчалуу адамдар бар да. Ошолор баягы байдын байлыгында кедейдин үлүшү бар деген жакшы сөз бар. Ошондой бир мындай
колубуздан келишинче ар бир адам кайрымдуулукка эле чакыруу вазифасын аткара алды деп атабыз чынындачы. Эми келгиле чогулап баягы бири-бирибизге жардам беребиз. Себеби пайгамбарыбыздын жөнөкөй эле айткан бир тамак ичип отурганда байлар ичип, кедейлер сыртта калган тамакта каргыш болсун деп атпайбы. Ошол биздин бул жерде Алла Таала баарыбызга ырыскыны ар кандай берет экен. Бирөөбүзгө көбүрөөк, бирөөбүзгө азыраак болуп калып атат. Бирок ниетибизге жараша болот да дагы. Анан ар бир адам эле баягы адамдардан үмүт кылбай, Кудайдан үмүт кылып, ошо Кудайдан тиленип, ушинтип турса, Алла Таала берет да. Мисалы, Советке деле жанагы барган үйдө кичинекей контрамаркасынын бетине ушул бир дуаларды чаптап алып, ошо Кудайга сыйынып отурган аял экен да, ошону көрүп алып эле Совет жийип кетти да. Ушундай бир жаман үйдө жашайт экен, анан кичинекей немелерди ишеним менен да. Эми чындыгында баарыбыз Кудайдын алдына кайтып баруучубуз, канчалаган миллион акчаң болсо дагы бир байпакты кийип жата албайбыз да. Баарыбыз жылаңач келгенбиз, жылаңач кетебиз. Ал баарыбызга түшүнүктүү. Молдокелер деле айтып атат, кепиниңердин чөнтөгү жок, эчтеке алып кете албайсыңар, андан көрө кайрымдуу болгула, жазагыла деп атат. Эми Алла Таала ушул биздин ыйгайда жасап аткан кайрымдуулугубуздун урматына, мисалы, ошол биздин баарыбыз үмүт менен ошол бейишке барсак экен деп тилек кылып жашайт ар бир мусулман. А биздин ошол жасап аткан иштерибиз бул дүйнөдөгү кичинекей бир коюп аткан бир кирпичибиз болсо да акыретибизге пайда болот да чоң. Ошого ишеним менен, ошого бир үмүт менен жасап аткан иштерибиз. Эми ошол жанагы негизи Алла Тааланын ыраазычылыгын табуу да бул иштин максатычы. Эми Аллах Таала берип аткандан кийин баарын эле чөнтөккө сала берсең болбойт да. Аллах өзү карап турат. Ошол берип атат. Ошол себепкер кылып мүмкүнчүлүк бизге берип атат. Ушуну карматка байлыктычы. Анан мен деле ошол жакшы инелерим көп да эми. Инелер, достор, агалар, эжелер бар, билем. Анан үлгү болуп калабы деген ой да бул. Анан үлгү болуп калабы деп жатасыз. Баягы ушул процесс жүргөндөн кийин үлгү болуп калды деген сыяктуу айта аласызбы? Мисалы үчүн сиздерди көрүп, сиздер чакырык менен эмес, өзүнүн жеке ыктыярын билдирип, биз дагы сиздерге көмөктөшөлү. Мен ошол ишти неме кылып жатканда жана биринчи ушул үй салып баштады дегенде балдар, жигиттер чыкты. Жардам берели кандай деп бир эки бала чыкты да. Анан бирөө жер предлагать этти, жер сунуш кылды. Могу ак жар жакта жерибиз бар экен, бияктан жер чечилип калды. Дагы бир ушундай мүмкүнчүлүк дагы бирөө кайрылып калса, карап көрөлү деп эле алдым да менчи. Кайрылуулар көп болот. Алардын ичинен баягы кантип аныктайсыздар? Эми кайрылуу негизи көп экен, эми жанагындай аябай чындыгында оор тагдыр, эми ата-энеси жок, действительно бир туугандары да жок. Чындыгында тууган уругу жок деп айтты да жанагы Нургүл деле өзүчү. Бир тууганым, карындашым, сиңдим бар, бирок ал да өзүн араң-араң окатын кылып жатат деди. Бир тууган байкем жок деди, эжем жок деди, атам жок деди, апам жок деди, өзүм жүрөк кичине ооруп жатат деди. Эптеп ушуну көрүп аткан күн дегенде эми түшүнүктүү болду да мага. Ал мени алдаган жок да, негизи ошондой экен. Анан ал жерден басып туруп алып, мейлем карындашым, дагы көрөбүз го деп кетип калыш туура келбеди да. Сразу эле ошол жерден чечимди сразу эле кабыл алгам мен ошол жерде элечи. Анан азыр деле жакшы ойлор бар, эми Кудайым буйруса быйылкы карап көрүп, дагы бир жакшы досторго кайрылып. Ушул жерден сизге да мынакей айтып калдыңыздар, расмий түрдө баягы Кыргыз Ак Бата коомдук фонду түзүлдү деп. Анан бул жерге киргенден кийин анда официалдуу түрдө баягы иликтөө аналитикада жүрүш керек эмеспи? Ооба. Бул жерде эми чынында бизге Совет өкмөтүнүн досторубуз бар да, журналисттер тармагында, журналистика тармагында иштеп аткан ошол коомдун ар бир жүрөгүнүн соккон, ошо дабышын тыңшаган журналист кыздар бар, балдар бар дегенде ошолор бизге келип чындыкты мындай айтып бербей, мынау ушундай бир колунда чынында эле жок экен деп алып келип атайын. Анан баягы отуруп кеңешип, тактап, сурап, мындан аркы кандай кылат, жашоосунда чынында 5 баласы бар экен, же болбосо мындай кыйналып калыптыр дегендей бир сунуштарды алып чыгып ортого салып алып анан талкуулап туруп, андан ары анан улантып кетебиз деген үмүт бар да. Анан жогоруда сиздер айтып өтпөдүңүздөрбү? Чынында жардам берели деген адамдар көп экен. Мага личкама ошо
Facebook баракчасынан жазды. Менде жер таап бергиле, мен үй салып берейин деп бирөө жазып турду. Анан айттым, азыр мына совет айтып атат, Акчарда жер бар. Мунаны айтабыз, мына Акчарда жер бар экен деп туруп көрсөк, бирок ошол эле учурда чынында үйгө жетпей жүргөндөр көп да, анан баары тең, баарына жетише албайбыз да. Анан эгерде бирөө эле нааразы болуп калып туруп, баардык эле нерседе мындай жакшылыкты 10 жолу жасап туруп, бир жолу жаман болуп кетчү болсо, ошол жаманы 10 жакшылыгыңды жууп кетет экен да. Эң эле баардык нерседе. Мисалы көп жолу бир эле адамга 10 жолу жардам берип, 11-чи жолу сенин да шартың болуп жардам бере албай калсаң эле, артты карап туруп сөгүйсө эле бүттү экен да. Биздин Кыргыздын ушуну да бир кайрылып кетет элек баягы. Мен көп мындай социалдык тармактарда ар дайым мындай активдүү болгон үчүн элге кайрылып, келгиле мындай позитив, жок дегенде бир жамандык кылбай коебуз. Келгиле жок эле дегенде бири-бирибиз менен күлүп учурашабыз деп ушундай кайрылуулар жасап атабыз да. Анан негизгисинен мен дагы кайрылып кетет элем да, ушул ыйык Рамазандын кадыр түнүндө кыргыз элиме, ушул жазмакерлерге, журналисттерге, соц тармакта отурган ушул коомдун баарынын ал-акыбалын элге жеткизип аткан биздин досторубузга кайрылып кетет элем. Келиңиздер, мындай бири-бирибизди чукулаган эмес, өлтүрдү, зордуктады, бычактап салды, асып салды. Мынакей бүгүнкү эле сокулукту мисалы экөөнү барып асылып салыптыр дегендердин баарын эметпей, бир жакшы жакты көздөй элди үндөп көрөбүз. Жаман нерсе баягы жакшы менен жаман экөө жанашып жүрөт, бирок жакшы жагын көбүрөөк алып, элге жакшылыкты жеткизсек, кабарды да туура жеткизсек, ошону бир эң эле жаман азыркы учурда бири-бирибизди эле мындай аркабызды аңдып эле чукулап эле анан бирөөнүн чөнтөгүн бирөө санап калган заман болуп калды да. Жок, андайга эмес, мындай позитивке жашоого өтүп көрбөйлү деген эле бир кайрылуу жасап кетким келет да, чакырык. Бир чакырык да негизи. Ушул колунда бар чындыгында адамдар көп. Мен оюм да, бул жеке оюм. Бардыгы жылда, ар бир жылы 1000 адам колунда бар. 1000 адам бирден үй салсакчы, бирден. Чоң эки адам үй салып берди деп аткан жок, 3 комнаттан. Ошондой салса Кыргызстан боюнча 3 жыл, 4 жылдачы мен оюм. Үй сала турган адам издеп калабыз да, талашыпчы. Соопту талашайлы дейт го, сооп атаандашып жасагыла деген да, мусулманчылыкта деле атаандашып жасагыла, башка нерсе атаандашабыз да. Машина алганда атаандашабыз, үй салганда атаандашабыз, кийингенде атаандашабыз. Ушундай бир муктаждарга жардам бергенде дагы бир атаандашыш керек да. Мына чот экөөнү салып койду го, мен эмне бирди салып калдым депчи. Ооругандар болуп атат, эми аракет да бул. 3 жыл, 4 жылда мен оюмда Кыргызстан боюнча чын муктаж адам ушу 3000-4000 адамдыр да, семьядыр. Ошону ар бирден эле көтөрүп кетсек ар областтан, андай колунан келе турган толуктура. Абдан жакшы тилегиңиз бар экен. Мүмкүнчүлүк болсо да. Ооба, баягы сиздерди жараткан жакшы нерселерге себеп болсун деп айта кетели. Анан эфирде баягы Жамал мырза айтып калдыңыз, негизи эле адам баласы позитив көз караштуу. Чындап эле позитив көз караштуу болуп, анан эфир башталарынын алдында тамаша иретинде дагы ошо өзүңүздү чыгармачылык жактан дагы баягы бир сыйра сөз кылып кеттиңиз. Кандай карайсыз ушул жагынан да? Позитивге чакыруучу балким бир саптарыңыз бар чыгар деп айта кетели. Баягы бул биздин ар бир жазып аткан пост коюп атсак, же болбосо бирдеке болсо артында мисалы 5000 досубуз болсо, ошолордун баары окуп мындай жакшы неметет. Анан мен эч качан бир мындай жамандык жазгым келбей калды. Мурун баягы бирдекени жазсам эле элдердин баары ыйлап анан ыйлаттыңыз, мүнтүп салдыңыз, тигинтип салдыңыз деп атып анан карап туруп ойлодум да, койчу, жакшы жагын жазайынчы десем, жакшы жагын жазсам, элдер өздөрү ыйлагысы келет окшойт да. Эмне мурункудай жазбай калдың дешет. Эми ал бул тагдырыңды айтып алып, ар күнгө мындай болуп калат, тигиндей болуп калат деп эле арман жаза берсең, элдер мындай негизи баягы адамдын жан дүйнөсү эмнени учурда кандай акыбалда болсо, ошону эстеп турат экен да. Анан адамдардын баары мындай ыйлагысы келип эле бир гыжырланып турган учур болуп атабы. Анан ошондуктан мен дагы бир жолу чакырык жасап кетем, бирок эми атайын баягы келип алып позитивге арнап ыр жазып, же болбосо бир мындай чыгарма жазып келген эмесмин, бирок келечекте көп нерсени алдыга түрткөнгө, алдыга сүйрөгөнгө, элди бир мындай бири-бирибизге жок дегенде колубуздан келбесе дагы жылуу маанай менен бири-бирибизге учурашканга, күлүп узатканга ушуга тарбиялап алсак жакшы болот эле да Кыргызстанда. Себеби чукулашып атып ушу күнгө жеттик да, жалаңч. Ушу бири-бирибиздин жаманыбызды издеп жүрүп, баягы кыргызда жакшы сөз бар, өсөр эл
өз баласын батыр дейт. Өчөр эл өз баласын капыр дейт дейт да. Биз азыр бири-бирибизди капыр деп эле калдык да, жалаң эле мындай элементарно. Бүгүн ушу мына кадыр түндө намаз окуп калган кишинин да кече эле алкаш болчу, кече эле мындай болчу, кече ууру болчу, бүгүн эле намаз окуп калды дегенге өтүп атабыз да. Эмне үчүн? Бул жакшы оңолуу жолуна түшүп намаз окуп калды деп сүйүнбөйбүз да, кубаттабайбыз. Анан 2 күндөн кийин анан алдынан чыкканда намысына тиет, сен кече эле арак ичип жүрбөдүң беле, бүгүн киши болуп калдыңбы деп койсо, анан баары бир артка кетет да. Сөздүн күчү деген башка да. Ошондуктан келгиле, дагы бир жолу айтам, ыйык кадыр түнүңүздөр куттуу болсун. Ушул бүгүнкү ушул узап бараткан орозонун урматына эли журтубуздан суранып кетебиз. Келгиле, жакшылыкты көздөй, жылмаюуну көздөй, бири-бирибизди мындай колдон буттан алып, алдыга сүйрөп, мамлекетибизди алдыга сүйрөгөндүн аракетинде бололу деген тилек. Абдан жакшы тилек болуп кетти. Совет мырза, сиз дагы тилегиңизди айтып коңуз. Мен тилегим ушул эми бүгүн орозонун ыйык күнүндө, кадыр түндө кылган дуаларыбыз, мусулмандардын баарынын кылган дуаларыбыз, тилектерибиз кабыл болсун. Аллах Тааладан ушуну сурап кетебиз. Аллах Таалам баардыгыбыздын, кимдердин үйү жоксу үйлүү болсун, кимдер шифа тилеп ооруп жаткандардын ден соолугу чың болуп айыгып кетсин. Бойдоктор үйлөнсүн, кыргыз эли көбөйсүн. Айтканыңыз келсин, өзүңүздөр айткандай эле мынакей ошо кайрымдуулук иштерин көбүрөөк жасап, жакшы күлүп жана позитив менен жана ошондой эле өзүңүздөр кайрадан баса белгилеп кеткен эле ошо элдерден ала турган соо издеп калалы. Жакшылык кылган издеп калалы айтайын. Чынында эле абдан жакшы сөздөр айтылды. Элибизде капыр сөздөрү азайып, баатыр деген сөздөр көбөйсүн деп жакшы ой тилектери менен, жакшы пландары менен, пикирлери менен бөлүшкөн бүгүнкү биздин меймандарыбыз коомдук ишмер Жамал Ырсалиев, жеке ишкер Совет Рустамбек уулу болду. Ал эми СТВ каналындагы Кадыр түн көрсөтүүсү, андан ары көрсөтүүсүн улантат. Бизден алыстабаңыздар.